Чүй жергесинде жаңы кыргыз виносунун фестивали болуп өттү. Иш-чара Сарыөзөн боорунда, Виноградная айылында жүзүмбакта уюшулган. Бакча салтанатына вино даярдоонун сырын билген адистер, продукцияны алуучулар, шарап сынчылары жана вино сүйүүчүлөр чогулган. Алардын баары жалпы ынтымакта күзгү түшүмдү жыйноого кол кабыш кылышты. Благодаря организаторов этого фестиваля сегодня такая... Фестивалдын уюштуруучуларынын аркасы менен биз дагы минтип жүзүм терип атабыз. Күн ачык, баарынан тең маанайы куунак жана кызыктуу болду. Жүзүмбак 300 гектар аянтка өстүрүлөт. Кыргыз вино өндүрүүчүлөр ширин өсүмдүктүн аянтын 1000 гектарга чейин көбөйтүү максатын койгон. Бул жер жемиш күндүн нурун, жылуу климат, аз нымдуулукту жана көңүл бурганды жакшы көрөт дейт башкы агроном Номан Гасанов. Анын айтымында дыйкандын камкор колун сезген жемиш мол түшүм берет. Бирок бул жылы түшүм өтө деле кубандырбайт. Анткени жыл жаанчыл болуп, күндүн кабагы ачылган жок. Ал эми жүзүм ашыкча нымдуулукту сүйө бербейт. Виноград — это светолюбивая культура. Бул жемишти өстүрүш үчүн көп эмгек, каражат талап кылынат. Анткени жүзүм көп жылдык өсүмдүк. Биз азыр Союз убагында каралбай калган бактарды калыбына келтирели деп жатабыз. Быйыл 50 гектар жерге жаш жүзүм бактарды олтургуздук. Эми кайра мурункунун баарын жандандырып, калыбына келтирели деп жатабыз. Они были после союзного. Жүзүм талаасында жергиликтүү 300дөн ашуун дыйкан эмгектенет. Алардын бул бакча түрүн өстүрүүгө колу көнгөн. Өсүмдүктү сугарып, отоп бышкан кезинде ширин азыкты кесип алышат. Айрымдары үй бүлөсү менен жапырт иштейт. Нубар Гасанова 19 жылдан бери жүзүм өстүрүп келет. Ал көп жыл бою жүзүм өстүрүүнүн сырын өздөштүргөн. Эми жаштар менен алган тажрыйбасын бөлүшүүдө. Жергиликтүү тургундар жаңы вино чыгаруучу заводдун ачылып жатканына кубанычта. Бәрін өзіміз қылып атабыз да, өзіміз пұтмені қылып атабыз да ішті. Қандай қиыншылықтары бар? Қиыншылық неме, теріп атабыз, ішті атабыз, шу қиыншылық да еме. 60 жаш адам қандай қиыншылық, қандай болады? Терімес, еккенде сіздерге сіңір? Еккенем егауыз, анан чауыш қылауыз, подвеска қылауыз, анан обрезка қылауыз, чеканка бәріні қылауыз да. Виноградная айылындагы вино жасалчу завод Бактияр Абаскановдун колуна каралбай калганда тийген 70 жыл тарыхы бар завод толугу менен кыйрап, жараксыз абалда болчу. Ишкана оңдолуп, жабдыктары жаңыланган. Компания жетекчилиги райондогу жүзүм өстүрүүнү жандандырдык деген ишенимде. Жаңы вино майрамына миңдей адам чогулуп, бардыгы тең жаңыланган завод ичи менен тааныш алды. Мындай кадам өндүрүүчү менен алармандын бетме-бет жолугушуусуна мүмкүнчүлүк түзө алды. Алар вино даярдоо учурундагы бардык көрүнүштөргө күбө болуп, сыгылган жүзүмдүн ширесинен даам татып көрүштү. Мощность завода позволяет перерабатывать до 1 000 000 тонн виноматериала. Заводдун кубаттуулугу 1 миллион тонна жемишти иштете алат. Негизги жумуш жүзүм ширесин алууга басым жасалган. Учурда 400 жумушчу иштеп жатат. Жакында Италиядан келген жабдууларды ишке киргизебиз. Ишканада жүзүмдү сыгып, вино өндүрүүчү италиялык ыкма аркылуу сапаттуу кайнатылган шире алууга болот. Шарап даярдоо учурунда Европадагы мыкты адистер колдончу заманбап технологиялар колдонулат. Заводдун дагы бир өзгөчөлүгү жүзүм өстүрүүдө химиялык заттар колдонулбайт. Экологиялык таза түшүмдөн былтыр Арчи аттуу вино чыгарылган. 91-жылга чейин Советтер Союзу боюнча Кыргызстан лидерлик кылып келген. Кыргызстанда 91-жылга чейин Кыргызстанда 5000 аянтында жүзүм өстүрүлүп келген. Бул абдан чоң бир сан болуп эсептелет. Бирок 85-жылдары ошол жүзүмдөр токтотулган, унутулуп калган, ташталып калганда, анан былтырдан бери ушул бүгүнкү уюштуруучу компания биз жүзүмдү кайта өнүктүрөбүз, өстүрөбүз деп чечим кабыл алган. Бүгүн болсо 300 гектарга жакын жүзүм өстүрүлүп келет. Ушул жылы ишкана аркылуу продукция өндүрө баштайт. Азыркы күндө коньяк, шампан жана вино түрлөрү сатыкка чыккан. Ишкана жамааты эми Кыргызстанда жүзүм өндүрүүнү жандандырып, өлкөдө өскөн жемиштен сапаттуу вино чыгарабыз деп шамаланып турган чагы. Уланбек Тиканбаев, Бекназар Шерманбетов, Коомдук 1 канал.